Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Өжөр деген ушул. Орусияда эки айдоочу бири-бирине 3 саат бою жол бербей турду. Татарстанда эки айдоочу кар баскан көчөдө бири-биринин өтүүчү жолун бууп, жол бербей 3 саат бою турушкан. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Окуя Казан шаарындагы Илуис Фучик көчөсүндө болгон. Айдоочулар көп кабаттуу үйдүн жанындагы жолдо бири-бири менен 29 январь күнү саат 22:33 кез келишкен. Айдоочулар өжөрлөнүп, бири-бирине жол бербей тура беришкен. Жыйынтыгында саат 1:53 алар кайра артка кетишкен. Окуя болгон жерге полиция кызматы чакырылган. Бирок алар келгиче айдоочулар окуя болгон жерден кетип калышкан. Булак супер кежи. Орусияда абакта жаткан 1000ге жакын кыргыз жараны өлкөгө которулуудан баш тартты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, ушул тапта чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 1452 жараны абактарда жазасын өтөп жатканын билдирди. Ал Бишкекте өтүп жаткан басма сөз жыйынында алардын ичинен 1167 адам Орусиядагы түрмөлөрдө экенин айтты. Курманкул Зулушев аларды мындан ары жазасын Кыргызстандын абактарында өтөө үчүн өлкөгө өткөрүп алуу иштери жүргүзүлүп жатканын, анын алкагында Орусиядан 74 киши, Казакстандан 5 адам которулганын, дагы 42син алып келүү иштери жүрүп жатканын кабарлады. Орусияда соттолгон 994 адам өз мекенинде жаза өтөөдөн баш тарткан. Алардын баш тартканынын негизги себептери үй бүлөлөрү Орусияда жашайт, мындан сырткары абакта эмгектенип кандайдыр бир каражат алып чыгат экен, деди ал. Кытайда, Бириккен Араб Эмиратында, Беларуста, Литвада, Италияда, Германияда жана Грузияда да ар кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылган кыргыз жарандары абактарда жатат. Орусияда абакка кесилгендердин көбү баңгизат ишине байланыштуу айыпталгандар. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусияда мыйзамсыз маң ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Булак Азаттык. Орусияда интернет үзгүлтүккө учурады. Бул тарыхтагы эң ириси деп бааланууда. Шейшемби күнү кечинде Орусияда интернет үзгүлтүккө учурады. Эксперттер муну акыркы жылдарда өлкө тарыхындагы эң ири көрүнүш болушу мүмкүн деп баалап жатышат. Интернет колдонуучулар бир нече саат рудоменттик зонасына кирген, жүздөгөн сайттарды, тиркемелерди, Яндекс, Сбербанк, ВКонтакте, Озон жана мамлекеттик кызмат көрсөткөн порталдарды ача алган эмес. Бул сайттарды Орусиянын ичинде эле эмес, чет өлкөдөгү колдонуучулар дагы ача албай калышкан. Орусиянын Санарип министрлиги мүчүлүштүк ДНС протоколдун кеңейтүү топторуна байланыштуу техникалык көйгөйдөн улам келип чыкканын билдирүүдө. Бул кеңейтүү рудоменттик аймагындагы IP даректерге кибер чабуулдарды алдын алууну кепилдей турганы айтылган. Аталган мекеме жакын арада орус сайттарына кирүү мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирүүнү убада кылды. Бир катар эксперттер орус бийликтери өлкөдөгү бардык колдонуучуларды улуттук DNC серверине өткөрүү планын көптөн бери жарыялап келгенин белгилешкен. Алар ушул тапта аталган иш жасалып жатат деп божомолдошууда. Булак Азаттык. Газ Нива. Владимир Путин унаалары тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин өзүнүн кирешеси жана мүлкү тууралуу декларация жарыялады. Тиешелүү маалыматтар Орусия БШКсынын расмий сайтында жайгаштырылган. Документке ылайык мамлекет башчысынын карамагында 3 жеңил унаа бар. Алар 1960 жылы чыгарылган. Газ М21 1965 жылы чыгарылган. Газ М21 жана ошондой эле 2009 жылы чыккан. Нива жана 1987 жылы чыгарылган Скиф автомобиль чиркегичи. Эскерте кетсек, буга чейин мамлекет башчысы биринчи унаасы тууралуу маалыматты ачыктаган. Анын айтымында бул университеттин биринчи курсуна киргенден көп өтпөй болгон. Саясатчы анда энеси лотереядан Запорожец унаасын утуп алып ага бергенин айткан.
Булак Супер KG. Таласта Инстаграмдагы Intim 07 TLS аккаунтун иштетип келген кыздар аныкталды. Талас облусунда жарандарга интимдик кызмат көрсөтөрүн айтып, алдап акча котортуп келген жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, Intim 07 TLS аккаунту аркылуу интимдик кызмат көрсөтүү боюнча жарнактарда беттери жабылган кыздардын сүрөттөрү тиркелип таратылып жаткандыгы аныкталган. Ошол эле учурда жогорудагы аккаунттун администратору интимдик кызмат көрсөткөн кыздар күтүп турган даректи алуу үчүн алдын ала 500 сомдон 2000 сомго чейин акча которууну суранган. Бирок акчаны алгандан кийин ар кандай шылтоолор менен мурда убада кылынган шарттардан баш тартып, байланышын токтотушкан. Бул факты боюнча чогултулган материалдар маалыматтарды каттоо журналына катталып, анын алкагында Бишкек шаарынын аймагында интимдик кызмат көрсөткөн жарандардын тиешеси бар экени аныкталган. Муну менен катар акча каражаттарын накталай берүү менен алектенип, мыйзамсыз иш-аракеттерге катыштыгы бар делип, жарандагы аныкталган. Аталган адамдарга карата профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө алар мындан ары мыйзамсыз аракеттерге жол бербөөгө убада беришти. Учурда УКМК жана Ички иштер министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгы тарабынан интимдик кызмат көрсөтүүгө тиешеси бар адамдарды жана сойкуканаларды кармоого катышкан жарандарды аныктоо иштери уланууда. Булак Супер KG.